Sen жылкычы мен чаба. Ар бир айылдын өзүнүн кол өнөрчүлөрү бар. Ал эми Токтогул районунун Бала Чычкан айылында 6 топтон жакшынакай эжекелер мына ушундай сонун шырдыктарды, ала кийиздерди жасайт. Ал эми алар ар бир күнүн мына мондай сонун илгерки ырлар менен башташат. Ар тараптан коюлуп ырлар акты, ашыгамын теминип чаптара. Ар бир улуттун жашоосуна, жаратылышына, мүнөзүнө, дүйнө таанымына, философиясына, рухий байлыгына жараша элдик кол өнөрчүлүк да ар түрдүү болот. Мына ушундай кол өнөрчүлүктө улуттук колоритти жараткан топ 2004-жылы түзүлгөн. Ал эми азыркы күндө бир топ ийгиликтерди багындырып олтурушат. Бүгүн уузчулар кызга сеп даярдоо үчүн жолугушту. Амеджанова Рыскан эже топту алгачкылардан болуп түзгөн. Рыскан эженин айтымында Токтогул районундагы жашаган жашоочулар кыздарга сеп даярдоо үчүн бизге кайрылышат дейт. Ошо шырдак, ала кийиз, аны ушундай жасайт экенсиңер деп заказ берет. Алардын заказын аткарабыз. Өрө кийиз жасалат, боз үй. Бул шырдак, ала кийиз дегендерди дагы заказ кылгандар үйдөн эле алып кетишет. Дагы ушу топ кыздардын септерин жасайт. Аны деле ошо үйгө заказ кылышат, үйдөн алып кетишет. Өзүбүздөн эле айылдагылар, сырттагылар да келет. Шырдак менен ала кийизди жасоо кыйла машакаттуу иш. Аны эринбей жасап, көрккө келтирүү чыныгы кол өнөрчүнүн гана колунан келет. Шырдак, ала кийиздин майын чыгара жасаган Бала Чычкандын ооз чеберлери ала кийизге шырдакка керектелчү жүндү, жипти өзүлөрү даярдашып аларды боеп алышат. Баарын даярдап алгандан кийин шырдакты жасоого өтүшөт. Айта кетсек, иштегенге жараша ооз чеберлер ала кийизди 10-15 күн аралыкта жасашса, шырдакты 1 айда жасап бүтүрүшөт. Жасап аткан шырдак, ала кийиздер кол менен жасалат. Бүт бардыгы кол менен. Алды менен эле ошо койдун жүнүн тандайбыз биз. Кылчыктуу болбосо экен, жакшы болсо экен деп. Анын койдун жүнү жакшы болсо, кийиз да ошондой жакшы чыгат. Анын үстүнө Токтогулда койду 2 жолу кыркат. Күзүндө жана жазында болуп. Ал жазында кырккан жүндөн жасасаң, кийизиң шалбырап, бош болуп, начар чыгат. Бардык жагы жакшынакай болду, мынакей деп өзүбүз жасаган ишибизге ыраазы болуп, бири-бирибизге жылмаюу менен карап, абдан жакшы иш кылдык, иш кылып алдык деп. Күндүн ысыгы деле бизге билинбей калат. Быйыл күндүн ысык чилдесинде биз 4 ала кийиз чыгардык. Азыр жаштар деле кызыгып калды. Илгери дизайнер десе эле, дизайнер бир башка экен дептербиз. Көрсө дизайнер деген тууласа Кыргызда экен. Мына оюнун эч кандай эмеси жок, размери жок. Көз менен эле болжоп, карыштап, эме сөөмдөп эле, ушинтип эле размерин алып быча беребиз, жасай беребиз. Кыргызстан боюнча кол өнөрчүлүк аякы 5 жыл ичинде эл аралык деңгээлде өнүгүп, көптөгөн көргөзмөлөр уюштурулууда. Мындан сырткары шырдактарды, ала кийиздерди чет мамлекеттин жарандары бир топ акчага сатып алып кетип жатышканын байкасак болот. Мисалы, мындай биздин бүгүнкү каармандарыбыздын шырдактары Кыргызстанда 15-20 миң сомдун тегереги болот. Ушундай ою салалы, тигиндей кылалы, мындай кылалы деп кеңешип жасайбыз. Оюбузун салып берем. Калыңдыгы мындай болду, жукалыгы мындай болду деп. Ошол бизге заказ көп түшөт. Кыздарга сеп бергенге жасап беребиз, даярдап. Ала кийизди жасайбыз. Мону журкан төшөгү болсо аны дагы эметебиз, шыгылып жасай беребиз колубуздан келгенин. 6 адамдан турган ууз чебер айымдар Токтогулдун белгилүү кол өнөрчүлөрү не деген керемет шырдак, ала кийиздерди жасап келишет. Эжелердин колунан жаралган буюмдарды көрүп, кыргыздардын фантазиясына, кол өнөрчүлүгүнүн чексиздиги бийиктикте экенин айтып кетпесе болбойт. Кылымдарды карыткан кыргыздын кол өнөрчүлүгү энеден балага өтүп, муундан муунга берилип келе жатат. Көп жыл бухгалтер болуп эмгектенгем, бирок ошол союз тарагандан кийин мен өзүм жеке идеям менен, ушу кол ишим менен, өз эмгек маңдай терим менен балдарымды баксам деп эме кылчумун. Анан бирок балдарым дагы, ошо кыздарым дагы баа беришет ушу кол ишке. Кыздарым да уланыпты, ага да сыймыктанам.
ушу мен кылган кандай иш болсо шыр дагы болобу, ала кез болобу, курагы болобу, ушул иштерди күнбү түнбү заказ болгондо мен ушуну жазабайм, болбосо мен аны билбейм деп баардыгын жасайт. Өзгөлөрдүн көз жоосун алган шырдактардын дээрлик баардыгын энелер өз демилгелери менен жасап келет. Бүгүнкү чеберлерибиз суук түшкөнгө чейин бир топ иштерди бүтүрүп жетишиши керек. Анткени буйрутма көп түшкөн. Азыр өзүң сүймө күбө болчу, ашыгымды жыттайын сылап беттен. Толор, ашыгымды жыттайын сылап беттен.